Бүгүн 21 ноябрда Ак Тилек өткөрмө пунктунда 400гө жакын оор жүк ташуучу унаалар кезек күтүп турганын чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдикариева билдирди. Ал жерден күнүнө 76 автоунаа өткөрүлүүдө. Чоң Капка өткөрмө пунктунда кезек күткөн оор жүк ташуучу унаалар 184гө жеткен. Буга чейин 175 автоунаа өткөрүлгөн. Ак Жол жана Чалдыбар өткөрмө пункттарында жөө жүргүнчүлөрдүн жана оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны жокко эсе. Ал эми транспорт комитетинин өкүлү Таанбек Маткерим уулу биздин ташып жаткан товарларыбыз бузулуп кетүү коркунучун жаратпайт, бирок биз эң кымбат нерсе убакытты жоготуп жатабыз дейт. Ал чек арадагы кезектерден улам товарларды кардарларга макулдашкан убакытта жеткире албай жатканын билдирди. Бир жума 5 күн деген деп түзүлгөн договорлорубуздун бардыгы тең күйүп атат азыр. Эмне үчүн дегенде биз 5 күнүбүздү чек арада эле жоготуп коюп атабыз. Башка убакыттарда жеткизгенде сөзсүз түрдө 3 күн, 4 күн, 5 күнгө чейин кечигип барып атат товарлар. Эми бул кайсыл убакка чейин улана алат, биздин ал жактагы кардарларыбыз буга макул болушабы бул сурокторго, или эртең башка бир жолун издей башташабы, бул дагы белгисиз нерсе болуп атат да. Кыргыз-казак чек арасында кезек күтүп турган айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн тамак ашына 1 миллион сом акча бөлүнүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу кече өлкө башчы Алмазбек Атамбаев президенттик ишинин 6 жылдык жыйынтыктоочу маалымат жыйынында билдирди. С Казахстаном у нас не чуть-чуть ухудшились, а Казахстан нас взял в блокаду. Будем называть вещи своими именами. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы только сильнее станем. И в итоге-то грузы проходят. В итоге все грузы практически проходят. Другое дело, что водители по 3 суток стоят. Мы поставили там медиков, мы организовали бесплатное питание. Сегодня, я думаю, еще 1 миллион сомов выделю, чтобы бесплатно кормили. Транспорт комитетинин өкүлү Таанбек Маткерим уулу президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн демилгеси менен жеке фондунан кайрылып, жардам берүүнү туура көргөнү материалдык муктаждыктарды кетире албаса да, моралдык жактан жардам болот деди. Ал өлкө башчысынын 1 миллион сом бөлүп берем дегени жоктон көрү жогору экенин кошумчалады. 1 миллион сом бул такыр жоктон жакшы. Бирок 1 миллион сом менен бардык зыяндарды, бардык муктаждыктарды кетириш кыйын деп ойлойм да. Бирок эми жоктон дагы жакшы да. Кыргыз-казак чек арасында кезекте турган жарандарга учурда тез жардам кызматы, Ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кызматтар көрсөтүлүүдө. Бүгүн чек арада турган 850 айдоочуга тамак аш таратылып берилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова билдирди. Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Ак Тилек чек ара постунда жүк ташуучулар менен кезекте турган 650 айдоочуга тамак аш таратылган. Мындан тышкары Талас облусунун Кара Бура районунун Кара Бура жана Бакыян айыл аймактары тарабынан Чоң Капка чек ара постунда 200 адамга тамак аш таратылган. Чек арада турган жарандардын акыбалы бир топ эле оор дейт транспорт комитетинин өкүлү. Анткени аба ырайы сууктап калганына байланыштуу күйүүчү майдын чыгымы көбөйө баштаган. Мындан сырткары эртерээк келип орун алып, кайра аны саткан шылуундарда көбөйүүдө дейт Таанбек Маткерим уулу. Ошондой эле ал социалдык маселелер көбөйүп жатканын белгиледи. Социалдык проблемалар менен бет маңдай келип атабыз. Мурда күнү ошол жерде очередте күтүп турган водительдердин бирөөсүн, айдоочунун бирөөсүн машина сүзүп кетти. Каза болуп калды ал бала. Андан кийин ошол очередте турган машиналердин бирөөсүнүн астына келип жеңил унаа уктап кетип, жолдон чыгып кетип, машинени токтоп турган машинени келип сүздү. Ал жерде жаракат алгандар бар. Машинелердин тетиктери сынды, эч кандай эмеге жарабай калды деген сыяктуу проблемалар уже көбөйө баштады да. Ак Тилек өткөрмө пунктунда 5 күндөн бери турган Нурбек Токтобеков бүгүн түнгө калбай өтүп каламбы деген үмүттө. Ошондой эле жардам катары мамлекет тараптан күнүгө түшкү тамак берилип жатканын айтты. 16-сынан 17-сине караган түнү келгем. Күнүнө бир 1,5 километрден жылып атабыз. Аябай эле оор, уйкубуз канбай жатат. Эскерте кетсек, Казакстан тарап үстүбүздөгү жылдын 10 октябрынан бери Кыргыз-казак чек арасында текшерүүлөрдү күчөткөн. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.